Кадамжай элинин болгон майрамыңыздар менен чын ыкластан куттуктайм. Бул майрам сиздердин майрам. Бул майрам элдин майрамы. Анан биринчиден ошо кадамжайлык Бишкекте жүргөн бир боордоштор, жердештер катары борбордон сиздерге ысык салам. Ошолордун саламы менен келип отурабыз. Өйдө айтылган, мына аталар айтып өтүп кетти, акалар айтып өтүп кетти. Бул тарыхта биринчи жолу райондун деңгээлинде ушундай элчилик деп, коомчулук деп жакшы мынандай иш-чара уюштурулуп атат. Бул да болсо бир тарых. Мен ойлойм, бул биринчи жолу болуп атса, акыркы жолу болбойт. Себеби дегенде Бишкекте, калаада, борбордо Кадамжайдын суусун ичип, абасын жуткан жердештериңиздер аз эмес. Колдон келишинче ошол бияктын абасын жутуп суусун ичкендикти актоо максатында ошентип Бишкектен топтолуп, элге жерге майрам тартуулап, сиздердин фата дуаңыздарды алганы келип отурабыз. Мен ойлойм, жана да айтып кеттик. Булар тарых. Келиңиздер тарыхты жаңыдан баштайлы. Келиңиздер тарыхты тазалайлы. Кадамжайда жана да айтылып кеткендей, оомат келе турган убакта дайым ынтымак аралайт экен. Мен ойлойм, бул район элинин ынтымагынын эң алдыңкы башаттарынын бири. Буну жана да айтып кетти өйдө акимибиз. Буну салтка айлансак, буну бир жыл эле кылып коюп калып кетирбесек, жыл сайын зона деп эстафета кылып өткөрүп, буну райондун элдик майрамы катары ушул күндү белгилесек, сиздер канчалык деңгээлде район эли пейилди түз коюп, ниетти актап, ынтымак болуп берсеңиздер, мен ойлойм, Кадамжай коому, ушул элдик коом, ушул коомдук фонд катары дайым сиздерге маани берип, дайым сиздерге колдон келиште жардам берип, кадамжайлык, жердештик кылчу болгон нерселерин унутпайт деп ойлойм. Дайым айтабыз, Кадамжайда хандар чыккан дейбиз. Кадамжай өзүнчө бир башка райондорго салыштырмалуу кооз район дейбиз. Келиңиздер ошол хандардын достойный урпактары болойлу. Келиңиздер ошол хандардын урпактарыга жараша ынтымак болойлу. Мен ойлойм, бүгүн ошол тарыхый жакшы күндө улоочу, мындан кийин дагы дайым ушундай жакшы нерселерди топтоочу коом өз ишин алып барат. Кыска айтып кете турган болсок, Кадамжай коому ушул Кадамжайдан чыккан, Бишкекте жашаган, бизнестен тот мамлекеттик ишмерлерден бери биригип Кадамжайдык элдик коом деп ачып, колдон келишче иш-чаралар көп келе атат. Мен ойлойм, бул элге жаңы ачылып атабыз. Бул жакшылыктын башталгычы али көп жакшылык болот. Ошого урматтуу калайкал, урматтуу чабандездер, урматтуу улакчылар, сурагарым, бүгүн жакшы оюн көрсөтүп, Кудай Таалам бардыгыбызды кырсыктан, баладан коргоп, ушул күндү жакшы өткөрүп, тарыхка кылайлы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, дайым ушундай жакшы күндөрдө көрүшөлү. Рахмат.